Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде атайын чыгарылыш. Бул көрсөтүү менен мен Жазгул Бакытбек кызы тааныштырам. Кыргыз эли Азиянын байыркы элдеринен. Кыргыз эли рух дөөлөтү, маданияты, таза жан дүйнөсү менен башка элдерден айырмаланган. Адамгерчиликти, акыйкаттыкты, адептүүлүктү, уяттуулукту, ар намыстуулукту ыйык туткан. Мамлекеттүүлүгү жарандык коому болгон байыркы баатыр эл эле. Дал ушул баатыр элде эненин, жалпы аял затынын орду бийик экенин тарых тастыктап келген. Күндөр өтүп, айлар жылга алмашып, атүгүл доор өзгөрүп, баягы ыраттуулук, салттуулук жоголуп, атуулук, затуулук болгон энелерге мамиле өзгөрүп, деги эле нагыз адамгерчиликтин, сый урматтын түбүн кыргызга такаган тирүү тарыхта жоголуп бараткансыйт. Бирок ар замандын нукура патриоттору, элине жерине кайдыгерлик, көздүн учу менен карабаган чыныгы кыргыздын уул кыздары болгон. Мына ушундай адамдык сапаттарды туу туткан, кыргыздын канына, жанына сиңген калыстык, акыйкаттык, түгөнгүс ынтымактуулук болгон сапаттарга ээ, эл ичинен жамандыкты кетирген сүлгү болуп, жакшылыкты болушунча жакындаткан дүрбү болгон Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматов. Талас областынын Талас районунун Жонарга айылында төрөлүп өскөм. Бул Кайрымдуу бол коомдук фондуну негиздегенге чейин же болбосо бүгүнкү күндө деле жеке ишкерлик менен алектенем. Ушул жеке ишкерлик менен эле, жеке өз жашоом менен эле алып туруш бергенден мен үчүн ушул кызык болду. Коомчулукта жашоо маани маңыздуу болсо экен, ушундай менин жашоо өмүр тарыхымда жакшы иш менен ийиз калса экен деген чоң үмүттөр, ойлор болгон. Бул ойлор өзүнөн өзү келип чыккан жок. Албетте мындай ойлорго бир нерселер түрткү болуш керек. Ал түрткү менин чоң атам Жүсбек, Баймат уулу Жүсбек деген менин чоң атам болгон. Ал киши ушул кыйынчылык учурда элин баккан, ошондой мергенчилик менен элин багып, ушундай калыстыкта болуп, ошол кезде ошондой бир эл керегине жараган инсан болгон экен. Анан ошол чоң атамдын көзүн менен өзүм көрбөсөм дагы, ошол атамды көргөндөр, чоң атамды көргөндөр, сен Жүсбек Жүскемдин уулусуң, Жүскем деген моундай киши болгон деген мага сөздөрүн айтканда, бул сөздөр мени аябай сыймыктандырып, кубандырчу. Мен аябай сүйүнчүмүн чоң атам менен. Бүгүнкү күндө да сүйүнөм. Андан кийин азыр бүгүнкү күндө мен өзүм атам дагы эл кызматында 20 жылдан бери ошол айылда эл кызматында аркалап келет. Бирок ошондой эле атанын уулу болгум келет. Мен да атанын уулу болгум келди, мен да элдин уулу болгум келди. Ошол себептен ушундай өздүк эле иш менен эмес, коомчулук ишти дагы ала билгенди жакшы көрүп, анан ушундай Кайрымдуу бол коомдук фондун негиздегенге туура келди. Анткени адамдарга жакшылык кылып, бул бир келген жалган жашоодо конок экенбиз. Жакшылык кылсак кылбасак да бул өмүрлөр өтөт экен. Ошон үчүн бир күйүп турган шамдай болуп, башкага өзгөгө жарыгар чача билгиле деген кыргыздын улуу сөздөрү бар. Мына ошондой сыяктуу сөздөргө угуп коюп эле жашай бербестен аткара билип жашаган аябай жакшы экен. Анан ошол себептен мына Кайрымдуу бол коомдук фондунун негизделгенине 2 жыл болуп калды, Кудай буйрса. Бул негиздөөчүсү, ошонун жетекчиси катары мен аябай сыймыктанам. Анан ушул фонддун негизделгенден тарта бүгүнкү күнгө чейин өтө көп жакшы иштер болду. Кудай буйруса, эл көрүп, эл билип турат, үстүбүздө жараткан көрүп турат. Мунун баары Кудай ыраазылыгы үчүн. Кайрымдуу бол коомдук фондунун башкы максаты 10 баласы туруп эшикте калган ата-энелерге, турмуштун ар кандай сыноолоруна, кыйынчылыктарына дуушар болгон адамдарды кийим-кече, тамак-аш менен камсыздоо, атүгүл мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ак өргө куруп берүү. Бизге көптөгөн суроолор келип түшөт. Силер эмне кызыкчылык бул ишти жасашлыкта? Жолдо белде, кандуу жолдо узакта жүрөсүңөр? Деги эле ушул кылып аткан ишиңерде жөнүндө жок эле адам убактысын бөлө бербейт. Бир кызыкчылыгыңар бар деген сыяктуудай суроолор бар. Буга мен да жооп берип коюшум керек, ушундай убакыттан пайдаланып. Бизде чоң кызыкчылык бар, чоң пайда бар. Пайдасыз адам иш кылбайт. Ошол пайдалардын бири бизде Аллахтын ыраазычылыгы. Бул биз үчүн чоң пайда. Бирөөнүнгө бакыт издесең, өзүң бакытка дуушар болосуң деген жакшы кептер бар. Ошон үчүн биздеги пайда
Кудайдын алдында чоң сооп таап калуу. Сом деле издей бербейли, сооп да издейли. Акыретте Кудай бул денедеги жан чыккыча биз сом менен соодалашабыз. Денеден жан чыккандан кийин биз сооп менен соодалашабыз. Ошон үчүн соопту да ала билейли. Анан ошон үчүн биздеги кызыкчылык мына ушундай. Бир байлык топтоп алуу же болбосо бир кадыр барк топтоо деген сыяктуудай көрүнүш эмес. Чын жүрөгүбүздөн. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан жакшы хадистер айтылып келген. Кимдин ниети оңолгондо анын кадамы оңолот деген. Кадамы оңолгон адамдын жашоосу оңолот деген. Урматтуу мекендешим, келгиле биз ниетибизди оңдойлу. Ниетибиз оңолгондо биздин жашоо турмушубуз, кадамыбыз оңолот. Мисалы, бир адамдын ою, ниети бузулса, бир нерсени урдайын деп. Анын ниети бузулду, ал ишти ишке ашырыш үчүн кадамдап барат. Анын кадамы бузулат. Экинчиден, ошол нерсе менен бүгүнкү күндө канчалаган мекендешибиздин турмушу бузулуп атат. Ошон үчүн ошондойго жол бербейли. Көп түкүрсө көл болот деген сыңары, Кайрымдуу бол коомдук фондунун башкы колдоочулары бул кадимки эле биздин чет өлкөдө иштеп, оокатын кылып жүргөн кыргыз мигранттары. Дал ушул чет өлкөдө иштеп жүргөн жердештерибиз оор абалга калган мекендештерибизге кайдыгерлик кылбай байма-бай жардам берип келишет. Биздин ушул Кайрымдуу бол коомдук фондунун бүгүнкү күндө ушундай салынып аткан үйлөр, же болбосо ушундай жасап аткан ийгиликтер бир эле өзүбүздүн кылып аткан ишибиз эмес. Бул жерден баса белгилеп, ушул чет жактагы иштеген мигранттар, мекендештер, мекенден четте жүрүп, алыста жүрүп, жакындан колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул жасап аткан ишибизде ошол жакта жүрүп, стройкада иштеп, кара жумушта иштеп, ушундай кыйынчылыкта иштеп, түнкү уйкусунан калып, акча таап, мээнеттенип тапкан акчаңардан ошодон бөлүштүрүп бизге дагы жөнөтүп, мына Сбербанк картабыз бар, данныйларга салышат. Ошо салган акчалардан кайра биз отчет катарында мына ушул иштерди отчеттук негизде жасап келебиз. Бул отчет бул ишенимди бекемдөө максатында. Анан ошон үчүн эң негизгиси биздин жасап аткан ишибизди кыргыздын намыстуу уул кыздарынын гана жыйынтыгы бүгүнкү күндө ушундай кол сунуусу, биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз мына ушундай чоң жакшы жыйынтыктарды алып келип атат. Мына ушундай кыргыздын эр азаматтарынын жардамы, колдоосу менен тургузулган ак өргөгө биздин тартуучу топ сапар алды. Бул сапарыбызда фонддун жасалган иштерине көз жүгүртүп, аянычтуу тагдырга дуушар болгон адамдардын мурдагы жашоосу жана азыркы убактагы акыбалын баяндап бермекчибиз. Адегенде эле келечек жаңы конушуна сапар алып, Атанкулова Гүлжан апанын үйүнө туш келдик. Мына азыр Кудай буйруса, бул жерде Гүлжан эжекенин үйүнө келдик, акыбалын сурап кеткени Кудай буйруса. Мына бул жерде биз бул үйдү сиздер көрүп турган үй. Биз акыбалды келип сураганда бул жерде биздин эки кыргыз энелери жашайт экен 2007-жылдан бери. 11 жыл ушул үйдө жашоо өмүр сүргөн. Анан бул тагдыр бизге кайрылуу жасагандан келип акыбалды көргөндө өтө аянычтуу тагдыр. Мындай тагдырда биз кайдыгер карагандан алыс болуп, анан өз аракетибизди жасаганбыз. Мына биз биринчи келгенде мына ушул үйгө келип, сиздер көрүп турган мына 16-кылымда жашагандай көрүнүштү көрдүк. Эгер кимде ким 16-кылымдагы жашоону көргүсү келсе, мына ушул адреске келсеңиз болот деген бир кайрылуу жасаганбыз. Мына биз ушул жерге келип, мына өзүңүздөр көрүп аткандагыдай биз бүгүн Кыргызстанда өнүккөн жашоодо жашап аткан учурда бүгүнкү күнгө чейин биздин бул энелер убагында ал күчү барында алар энелер ушундай жашоо өмүр сүрүп, ана мына караңыздарчы. Могул үйдү ушинтип, бул үйдө 3 кызы бар Гүлжан эненин. Бирок Аллах Таала уулду насип кылбаган экен. Ошол 3 кызынын бир кызы кайтыш болуп калып, анан ушул үйдө өмүр сүрүп келген. Эми бул жерден биздин ушул негизги камтыган багытыбыз Кайрымдуу бол коомдук фондунун ушундай уулу жок болуп, же кандайдыр бир тагдырдын оор сыноосуна кабылган энеге алардын уулу жок болсо, алардын уулунун ордуна уул болойлу деген ниетте ушундай тагдырга кайдыгер карабастан анан биз аракет жүргүзүп келебиз, Кудай буйруса. Бунун баары
Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Мындай бизди кичинебизден чоңойткон эне мындай үйдө эмес, заманбап үйдө жашаганга ар бир кыргыздын энеси татыктуу. 2000-жылы Баткенден Бишкекке келип, Дордой базарында иштеп, 2007-жылы ушул үйдү өз колу менен куруп алган. 12 жылдан ашуун дал ушул үйдө өмүр сүрүп, 3 кызды тарбиялап келген. Şu үйдү шейтке захват болгондо элдер менен кошо şu үйдү салып алгам. Ошо анан өзүм аракетим менен şu үй салынганда элдер менен кошо жер алганбыз, үй салганбыз. Анан ошо бул үйгө şu 2006 ушул жерге келгенбиз да. Кайдыгер Карабаган Гүлжан эженин коңшулары Кайрымдуу Бол фондуна кайрылып жардам сурашкан. Көп өтпөй фонддон жооп келип, курулуш иштери башталып, 1,5 айдын ичинде үйдү толук бүтүшкөн. Бул үйдү болсо, мынакей баштагандан тарта, мына энекебизди кубандырайлы, сүйүндүрөйлү деп аракет үстүндө болдук. Анан бул үйдү бир ай аралыгында толугу менен бүткөрүп, мына бардыгын шартын заманбап кылып, мына бул айнектердин баары мына пластиковый айнек, анан ногул бардыгына көңүл буруп, бүгүнкү талапка жооп бере тургандагыдай. Сырес болбош үчүн бүгүнкү стандартка жооп бере тургандай кылып, анан мына ушу сиздер көрүп турган бардык шарттар камтылып, энекебизди кубандырганга жетиштик, Кудай буйруса. Пенопласт утепление берилген бүт. Анан бул үйдү салууда бизди туш тараптан колдоого алып, кыргыздын намыстуу уул кызы кел, биздин сооп табуу сапарында бирге сапарлаш болойлу. Биздин пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин деп чакырыктарыбызга Кайдыгер карабай туш тараптан Америкадан, Кореядан, Созан жамааты, жана башка ушундай Россиядан Максим таксисттер жамааты дегеле Кайдыгер карабаган мекендештер Сбербанк аркылуу колдоо салып, кол сунуп, мына ошонун жыйынтыгы. Биз ар бир сүйлөгөн сөзүбүз менен эмес, кыргызда жакшы сөз бар. Адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган ишинен баала деген. Анан ушул иш жүзүндө болсо экен деп атабыз. Кубанычы койнуна батпай, көргөн көзүнө ишенбей, Гүлжан апа өңүмбү же түшүмбү деп өз сүйүнүчү менен бөлүшүп кетти. Үйүмдүн арка жагыны биринчи баштаган, краскалап, ошо краскалаганда бул кошунам эмес, наркы кошунамдын үйүнө барып көргөнмүн. Онун бетини краскалаганда бери кошунамдын үйгө барып туруп тиктеп көргөнмүн. Жомоктогудай үй болду деп, же түшүмбү дейм, же өңүмбү дейм, ошого аябай өзүмө ишене албай калганмын да. Ошо кубанычтуу күндөрүм эч унутпайм да эми мындай кубанычтуу күндөрүмдү. Эми наркы үй менен бул үйдүн айырмасы өтө чоң деп ойлойбуз. Анткени мына Гүлжан энекебиз үйдүн ичинде сонун кенен, энеке. Мына бул салынып турган килемди дагы бир кайрымдуу мекендешибиз там тойлап келип салып берди. Мына төшөктөрдү ар бир кыргыз биздин мекендештер өзүнүн салымы кылып, баягы бул кылып аткан иштер баары ашар жолу менен. Мына айнекти болсо ушу үй бүлөсүнүн атынан Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп ушул айнекти бир үй бүлө өзү келип, ушул эне батасын алайын деп келип, өздөрүнүн атынан айнекти салып беришти. Мына ушундай могул люстраларды ушинтип биз аракет кылып, биздин ар бирибиздин аракетибиз гана керек мындай ишке. Анан мына Гүлжан эненин кошуналары, коңшулары өтө аябай ынтымагы бекем экен. Анткени бул ынтымакты көрүп алып биз аябай сүйүндүк. Биз ар бир кыргыз ушундай ынтымакта болсок, биз өлкөнү бат эле өнүктүрүп алабыз. 5 эле жыл. Бизге 5 эле жыл керек. 5 жыл ичинде ар бирибиз өзүбүз үчүн эмес, мекенибиз үчүн деп, Кыргызстан үчүн деп эле кызмат кылып койсок, өз көмөчүбүзгө гүл тартпай. Биз көптөгөн ишти жасап коет экенибизге көзүбүз жетти. Көзүбүз жетет. Анан мына карабайсыздар, мына ар бирибиз салым кылып эле, мына болсо коңшулар алып келип, мына ушул үйдү коңшулар астап беришти ичин баары. Ушундай урматтуу бир туугандар, анан мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, биз мамлекет үчүн эмне кылдык.
эл менин үчүн эмне кылып коюптур деген түшүнүк менен эмес, элим үчүн мен эмне кыла алдым деген түшүнүк менен жашасак, мына ушундай сонун жыйынтыктар келе берет экен, Кудай буйруса. Анан ынтымактуулукка, биримдүүлүк бизге өтө зарыл керек. Анан могул болсо, бул детский балдардын бөлмөсү кылып койгонбуз атайын чакан кылып туруп. Мынакей монтип заманбап кылып атайын арзан эле бир нерселерди алып келип чаптап, эптеп септегенен алыспыз. Биз жакшынакай кылып салып коюунун аракетин жасап буйруса. Бата сөздүн атасы. Бата тилөө ыйман алдында жоопкерчилик алуу деген сыңары Гүлжан апа асыл ой тилектерин айтып, ак батасын берип кетти. Кудайга өмүрлөрү узун болуп, тени баштары таза болуп, ар дайым кубанычтуу күндөрдө жүрсүндөр Кудайга. Кудайга Парвардигарым балалуу болгондор балалуу болуп, өмүрлөрү узун болуп, тени баштары таза болуп, эсен аман жүрсүндөр Кудайга Парвардигарым. İşleri жүрүшпөгөндөрү иштери жүрүшсүн. Эсен аман жүрсүндөр Кудайга өмүрлөрү узун болуп. Не тилек тилеселер Кудайым тилегини берсин. Кудайга кушук кулсанчылыкта жүрсүн Кудайга. Кудайым жакшылык күндөрдө ата кылсын. Аллаху акбар. Балалуу болгондор балалуу болсун. Мекенибизге кесиндер, алыскы жакын немелер мекендерибизге кесин, ата энесиге кесин. Ошо? Ата энелер зарыгып жүрөт бала чакасыга, уулдарга, кыздарга. Заманыбыз жакшы болуп, ата энелерин алдыга келсин. Алыскы чет мамлекеттеги жүргөндөр. Сапарыбызды алдыга карай улап, Степной айылына да келип калдык. Биз бүгүнкү күнү мына Степной деген айылда турабыз. Бул жерге сиздерге белгилүү болгондой эле Айжамал Мамырова деген карындашыбыз. Биз Кайрымдуу бол кайрымдуулук коомдук фонду келип ушундай жакшынакай үйгө салынышка себепчи болгонбуз. Азыр жакшынакай жашап атат. Ошол биз негизи айтып кете турган маселе бул Айжамал карындашыбыз 2016-жылы бизге өтө оор акыбалда кайрылган. Кайрылгандан биз биринчи кайрылуусуна убакыт болбойбу, ушундай бир себептер менен келе албай калганбыз. Анан дагы бир кайрылуусунда бир журналист болуп иштеп жүргөн карындашыбыз өтө оор акыбалда экенин билдирип, бизге ушундай кайрылуулар болгон. Ошол аркылуу келип карасак, чындап эле өтө оор акыбалда экен да, өтө оор акыбалда экен. Анан келип көрсөк, кыштын ызгардуу суугунда, өтө суук болчу ошол жылдары, 2016-жылдары. Келсек, мында бир темирден вагонду коюп алып, кичинекей балдар менен үшүп, журканга оронуп, өтө кыйналып отурган учур экен. Свет дагы жок экен да, свет дагы жок. Келсек, отуруп жаккан печкасы дагы жок экен. Эми ошону көрүп алып, биз аябай жүрөгүбүз чындап, жүрөгүбүз эзилди. Анан тура алган жокпуз. Келип, печкасын алып келдик, көмүрүн алып келдик, айыл өкмөтүнө сүйлөшүп, светни улатырып бердик. Ошентип анан Кудайга шүгүр жашоо башталды. Анан бул тамды салып баштадык, Ошол тамды бүтүрүп, мына жаркыратып бүтүрүп койдук. Айжамал Мамырова баштан өткөн кыйынчылыктарды айтып, эми мурунку жашоом менен коштошуп, алдыга умтулам деген ойлору менен бөлүшүп кетти. Бияка биринчи жаңы көчүп келгенде квартира таппай койдук бияктанчы. Анан пригородный үмүттөн барып вагон сүйрөтүп келип, айына 2000 төлөчүбүз. Анан үй бүткүчө ошо вагондо жашадык кыш бою. Вагондун шарты жок болчу, плитка эмелердин баарын ошо фонд аркылуу, жардам аркылуу болуп кыштан чыктык. Күн жылыгандан кийин мартта башталды го үй.
фундаментин күздө куйдуруп койгонбуз. Жаздан баштап уже стенасы көтөрүлдү. Анан 3 айдын ичинде үйүм бат эле жомоктогудай турду. Жомоктогудай бат эле курулуп, бат эле кирип калдык. Ошо август айларында же тоюн бердик. Кыргыз элим, силерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо мен азыр Заңгыраган тамда жашап жатам. Мурунку жашоом аябай кыйналып, кыйынчылык менен өттү. Азыркы жашоом Кудайга шүгүрү Заңгыраган 5 комнатта жашап, балдарым, өзүм иштеп, мурунку жашоом оңолуп, мурунку жашоом артта калып, азыр жаңы жашоом башталды. Биз кыйналганды эл да көрбөсүн, биз сүйүнгөндү эл көрсүн демекчимин. Азамат Байматов менен болгон сапарыбыз 2-3 саатка созулса, ушул убакыттын ичинде 5-6 адам кайрылып жардам сураганына күбө болдук. Дал ошондой телефон чалуулардын бирин сиздерге монтажсыз тартуулайбыз. Өзү коляскада отурат, мен болсо өзүм көзүм ооруйт, жүрөгүм ооруйт, жолдошум дагы оорукчан. Анан негизи эле биз эптеп үйгө алып келгенбиз, анан биздин үйдө азырчы утурумдук ошо жардам берем дегениңизде бизге дагы ошо кайрылайын деп атты. Сиздер азыр ат башыдасыздар да нарында? Ат башынын өзүндөбүз. Эжеке, бизде бүгүнкү күндө колубуздан келишинче, акылыбыздын жетишинче иштерди жасап атабыз да. Бир күндө, Кудай буйруса, бир күндө 20дан ашык кайрылуулар бар да бизгечи. Анан баарына эле жардам бергибиз келип атат. Болгону биздин ага күчүбүз жетпей атат. Ага өтө чоң акчалар керек делет да. Анан биз деле баягы карапайым эле үй бүлөдө чоңой өскөн жигиттербиз. Рахмат ошо сиздер да ошондой неметкениңиздерге. Анан биз азыр сизге деле чалсаңыз, сизге деле биз салып беребиз деп эле элдин баарына жөн эле куру убаданы бергенден алыспыз. Биз боло турган, кыла турган ишти жасайлы деп атабыз да. Ошон үчүн азыр элдин баарын үмүттөндүрүп койгондон алыспыз. Ошон үчүн 2018-жылкы биздин иш план бекитилген эже. 2019 кабыл алабыз. Макулбу? 2019 сиздер кат менен кайрыласыздар. Анан ошол кайрылуу каралып чыгып, эгер чыныгы муктаж адам камтылат. Мисалы 2018 150ден ашык кайрылуу келген, ошонун ичинен 10 энени тандап алган. Анан эмди сиз 2019 кат менен кайрылыңыздар, макул, ошо сиздерге болуптур, ошону кайрылайын деп ошо. Рахмат сиздерге да, сиздер ишиңиздерге ийгилик. Колдон келишинче биз деле ошо сиздерге ошондой карапайым элдерге биз деле жардам берели дейбиз. Айла жок оорунун айынан жаман экен да бул оору. Ошо Кудай берген сыноосуна жеңилдик берсин, берген дартына шифа берсин эже. Макул, жакшы тургуңуз. Рахмат. Ушинтип кайрылышаттыр. Анан ушинтип мисал кайрылганда анан биз барабыз. Акыбалын көрөбүз. Эгер чыныгы муктаж болсо аны камтыйбыз. Анан кээ биринде баягы бир туугандары, балдары болуп, таянар бир тобу болсо, анда биз андан да муктажыраагын камтыйбыз да. Кайрымдуу бол коомдук фондунун алгачкы эмгеги Кожобергенова Айзат эженин үйү болуп саналат. Ошо Кайрымдуу бол фондунун биринчи эмгеги, биринчи кайрымдуулугу десем да болот. Ошо биринчи эмгегинин жүзүн көрүп отурабыз. Азамат жоолуга электе, кайрымдуулук жоолуга электе эмне деген күндөрдү өтпөсүн ала деп эстегим да келбейт азыр. Душманыма да каалабайм. Балама памперс жетпей, нанга жетпей, кыйналып, светимди эле албай соокта. Ошо кайрымдуулук фонду келип, молдоке менен Азамат келип, мен бүт мукташымдын колуна алып, баламды чоңойтконго жардам берип, ушинтип жардам беришкен. Ошонун элдин, мигранттардын колдосу менен ошо Кудайым Азаматты көпөрө кылдыбы, же эмне кылды билбейм, же мен ушундай тагдырым ушундай болдубу.
ошосу Азамат келгени кайрымдуу болуп фонду мени эме алганы, колуна алганы жашоом 50%, 100%ке айландай алмашты. Мына биз ушул Кожобергенова Айзада эчекебизди алгачкы жолу жолукканыбызда мына сиздер көрүп турган жерден келип, ушул биягы 2 метр, биягы 2 метр болгон, мына ушул жерде болгон эле ушул жерде эшик бар. Бирок мына жактар баары түшүп калган эле. Эшигинде да тешик, айнектеринде айнеги жок. Мына ушундай жерде жашачы. Анан бул жерден түшкөнү дагы ошо баса албагандыгына байланыштуу мына жерден түшүп чыгуусу да кыйын. Мына шартта жашаган жашоо биздин жүрөгүбүздү ооруткан. Анан мындай кыргызда жакшы сөз бар. Эч убакта кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Биз кыргыздын намыстуу уулу катары кароосуз карындаштарыбызды таштабастан, энебизди бир сый урматка бөлөбөстөн жашасак, анда биз адамдык сапатыбызды жоготкон болобуз деген ойдобуз. Ошон үчүн баардык мекендештерибизди чакырык кылабыз. Энени урматтоого, карындаштарыбызды өз кучагыбызга алып, бир калкалоого, ушундай бир сый урмат менен, ынтымак менен, биримдик менен жашоо өмүр сүрүшлүк бул татыктуу жашоо. Анан ошон үчүн мына ушундай Айзада эженин мурунку жашоосу менен бүгүнкү күндө жашоосу, жанагы эле Айжамал Мамырованын мурунку жашоосу менен бүгүнкү жашоосу, ошол эле мурунку жашоолор бүгүнкү күндө ондогон энелер үйлүү болуп отурат. Мунун баары элдин ынтымагы менен, биримдиги менен болгон нерсе. Балам кички кезде аябай кыйналгам. Сууктун суугунан тоңуп, ысыктан ысыганам. Балам кички колумда коляскасы жок. Дагара салып сүйрөгөн күндөрүм болду. Азыр балам 4 жашта. Чуркап сүйлөп жүрөт. Кудайым ушу элиме рахмат. Алыста жүргөн туугандарыма рахмат. Ушу алыстан көрүп, мага жардам берип ушуну киттеген агарга берип коюшкандарга анын күнөөкөрү ошого элге жеткизген Азамат менен Молдакеге Карынбол фонду чоң рахмат. Каяктан болбосун. Разымын. Давай ойнайм. Азыр жакшы. Айзада дагы ыйлантырып өзүн. Просто мындай эмелерим иштей албайм. Азыр аябай жакшы. Балам ушунун 4 күн калды. Ушунун 28 баламдын 4-кө чыгат. Карыны пол 2-ге чыгат. Ушу 2 жашта жекелей мен эмес. Канча деген элди, канча деген энени үйлө кырышты. Чоң рахмат ушу энелер. Ушу үйлө болгон энелердин атынан 2 жашта болсо кел. 2 жашта болсо дагы ушунчалык 10 жашта, 18 жаштагы менин ролун аткарып атат ушу азаматтарга, кайрымдуу фондко терең ырайчылык, иштерине ийгилик. Кайрым Орозонун улуу айында турабыз, кайрымдуулук айында турабыз. Мага каяктан келбесин. Америкадан да жардам беришти, Кытайдан да жардам беришти. Алыстан жүргөн ушу Ороз айында Кудайым ден соолуктан берсин, Кудайым ушу аста жүрүшөт ден соолуктар 10 миң кылбеку. Кудайым иштерине ийгилик, каякта жүрсө аман болсун.
Кыргызстанга келсе күч кубаты менен, ден соолугу менен келсин. Каякта жүрсө деп Бишкекке келсе, Кайрымдуу Болунун үйү бул. Бир жети офиси десек де болот. Баары ачык, келип кеткиле. Бек экөөбүз тосуп алабыз. Алдын сен келип, Кыргызстан элге эме кылгыла. Мен Алла ыраазы болсун силерге. Орозо айыңар жакшы өссүн. Балам мына 4-кө чыкты. Өзү азаматтар өзү тосуп алат, өзү узатат. Киши болуп калды. Бул турган жер дагы ушул бизге кайрылуулардын бири болгон Рахат эненин кайрылуусу болгон. Бул Рахат эне 28 жылдан бери төшөктө жаткан эне экен. Биздин ушул кылып аткан иштерибизди ушу интернет баракчалардан көрүп, анан бизге байланышка чыккан. Күндөрдүн бир күнү ушул эжекенин байланышы болуп чакырык кылды үйүнө. Бизди келип, мени биргеле келип көрүп кетсең, Азамат деп аябай суранды. Биздин колубуз тийбегендиктен бир канча убакыттан кийин бардык. Ушул Рахат эженин ушул алгачкы жолку жолугушуудагы айткан сөзү менин жүрөгүмдү ушунчалык титиреткен. Анткени ушул төшөктө жаткан эне ушул эки бутунан айрылган. Анан мага айтты, бул төшөктө жатканыма Азамат бир жума же бир ай же 2 ай болгон жок. Бул төшөктө жатканыма 28 жыл болду. 28 жылдан бери мен өмүрүм 4 дубалдын ортосунда өтүп жатат деген сөз менин аябай жүрөгүмдү ооруткан. Бирок мындай нерселерди биз угуп алып эле, жүрөгүбүздү оорутуп коюп эле, анан көңүл кош мамиле жасагандан алыс болушубуз керек деп ойлойм. Алгачкы жолу ошол көп функционалдуу кровать алып барып берип, кубанычты бөлөп, кубанычка бөлөп, кичине болсо да жылмайып тартуулаганга аракет кылганбыз. Бирок бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп турган участокты алып, мына азыр бүгүнкү күндө бул жерде курулуш иштери жүрүп жатат, Кудай буйруса. Эми аз күнчөлүк аралыкта биз бул үйдү дагы тапшырып беребиз деген чоң үмүттөбүз. Рахат эне дагы Кудай буйруса бул жерде той чыгын өткүзүп, колуна ак үргөн ачкычын тапшырабыз деген чоң үмүттөбүз. Кыргызстанга, жалпы кыргыз элине сөзү менен гана эмес, иши менен өрнөк үлгү болуп келе жаткан Азамат Байматов канчалаган биздин мекендештерибизге кубанычтын көз жашын тартуулап, жакшы жашоого болгон умтулуусун күчтөп, түзөп жатканына көкүрөгүбүз көккө учат. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деген сыңары, айрымдар ат көтөргүс эмгекти баалап, нагыз иштерман Азамат агабызга макала ырда арнап жазышкандары бар. Жаш моонду жакшы жака үндөгөн, жакырларга жардам берип сүйүнткөн, Азаматтай акыл эстүү адамды көрбөгөнмүн чынында мен дүйнөдөн. Жүрөгүңдө бар экен го ыйманың, маек куруп майыптарды сыйладың, тасмалардан көрүп сооп ишиңди, жакшы инсан бар экен деп ыйладым. Чөнтөгүңдөн сууруп чыгып сомуңду, элиң үчүн жарык кылып жолуңду, өздүк эле жашооңду ойлобой, жакшы жака сунуп турсуң колуңду. Кылган ишиң боло берсин жакшылык, эч ким сага кыла албайт каршылык. Жаңы чыгып бара жатса ким бирөө, берериң чын жүрөгүңдү тапшырып. Кыргызымдын кыраан уулу Азамат элдин уулу экендиги байкалат. Кыргызым деп чуркап жүрөт күйүгүп, эт жүрөгүн эл журтуна чын арнап.
колду сунуп муктаж болгон жандарга, эң жагымдуу иш кылуу да Аллага, кайгыны кууп сүйүнүчтү тартуулап жардам берди канчалаган адамга. Бир сөзүңүз мага жагат аябай, ошол сөздү таап айткансыз таамайлай, сомду эмес соопту ойлойлу туугандар көптөр жүрөт, сооптун дамын тата албай. Жүргөндөр көп, калкыбызда баса албай, көздөн аккан ачуу жашын ката албай, колуңуздан келбесе да бүт берүү, чоң жакшылык кылуу да сыз аябай. Азиздер бар, көрө албаган жарыкты, ошолорго чырак болуп жагылды. Кыргыз уулу, элдин уулу Азамат көпкөндөргө сооптун жолун таанытты. Камкор болуп, мээрим төгүп элине, кайрымдуулук кылып жетим жесирге, кыргыз уулу, элдин уулу Азамат жете алды жакшы иш менен эрдикке. Кыргыз уулу, элдин уулу Азамат, эмне айтсам баары сизге жарашат. Кыргызым деп элдин камын ойлонуп бар болуңуз. Бул дүйнөдө көп жашап. Кайрымдуу бол коомдук фонду муну менен эле чектелбестен алдыга дагы көптөгөн максаттарды коюп, ал максаттарды ишке ашырууга чечкиндүү кадамдар шилтелип, жигердүү чаралар колдонулаары Азамат Байматов баса белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бекер дүкөн ачылган. Ал дүкөн ошол өтө оор муктаждыктагы жанагындай ата-эне майып балдары менен ата-энелер акчасын арттырып барып кийим да сатып бере албайт. Бүгүнкү күндө бизге кайрылуулар келип түшкөндө ошол 1 жылдан бери же болбосо деги эле мен 1 жыл болуп калды, мен жаңы кийим алып кийип көрө элекмин деген кайрылган энелер бар. Ошолордун угуп, анан биз угуп эле отуруп албастан ар бир болуп аткан ушундай акыбалга жараша аракет кылышыбыз зарыл болуп турат. Анан биз ойлодук, бул күндө биз бир жерге бир бекер дүкөнчү ачып койсок, ошол жерден канчалаган мекендештерибиз келип кийим алып кубанса деген аракет кылып, бүгүнкү күндө ошо өз кызматын кылып атат. 2000ден ашык энелер келип, мекендештерибиз келип кийим менен камсыздалды. Андан тышкары биздин алдыга койгон максатыбыз мына бүгүнкү күндө ушул Кайрымдуу бол коомдук фондунун ашканасы ачылды. Бүгүнкү күндө кызматын кылып атат. Ал жерде биздин 5 карындаш эжелерибиз иштешип атат. 5 адам жумуш менен камсыздалып, айлык менен камсыздалып атат. Бул жерде жумуш менен да камсыздоо келип атат да. Бизде жумушсуздуктун учурунда. Андан тышкары мына ушул баня салайлы деп атабыз, бир жерге баня салып, андан тышкары бир чач тарач кылып, анан ошол ашкана кызматын ушундай кылса экен деп атабыз. Мисалы көчөдө кыйналып жүргөн кыргыз өз мекенибизде башка өлкөдө, чет өлкөдө кыйналсак да, жок дегенде өз өлкөбүздө жанагындай адам үрөйүн учурган бир кейипте жүрбөсө экен деген ойду ойлоп, биздин мекенибизге коногубуз келет, эртеңки келечек балдарыбыз көрөт. Ошону көрүп, бир айланадан бир жакшы нерсени көрсө экен деп атабыз. Ошон үчүн биздин Кайрымдуу бол коомдук фондунун рейд өткүзөйлү деп атабыз. Ошол көчөдөн бир ошондой мекендештерибизди көрсөк, колунан жетелеп алып келип, банябызга алып келип киргизип, жуунтуп, тазалантып, жакшынакай кылып. Андан алып чыгып алып туруп, ошол чач тарачка алып барып, чачын кыскартып, жакшынакай кылып, ошол магазинден алып кийинтип, жакшынакай кийимдерибизден. Анан ашканага алып келип, курсагын тойгозуп, анан ошол жерден дин кызматкерлери менен тыкыз иштешип, мисалы, анын аң сезимин, жан дүйнөсүн оңдоо максатында баягы алгачкы жолуккан сүрөтүн тартып алып, кийинкисин тартып, анан экөөнү көрсөтүп, мынакей мекендешим, сен бир үйдүн жакшынакай кичекейинен чоңойтуп алып эштеп чоңойткон бир үйдүн баласы экенсиң, бирөөлөрдүн татынакай кыздардын атасы экенсиз, мындай кейипте жүрүшлүгүңүз уят нерсе деген сезимин ойготуп, аларды кичине сүйөп таяп, эгер жумушсуздук дей турган болсо, бизде мына салынып атат стройкалар. Ошол жерге алып барып жумуш менен камсыздап, мына ушундай иштер алдыдагы пландарыбыз, Кудай буйрса. Эгерде сиз дагы элдин аянычтуу тагдырына кайдыгер карабай, жардам берем деп турган болсоңуз, төмөнкү даректерге кайрылып, жол жобосун билсеңиз болот.
Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматов сизге ыраазычылык билдирем. Ушу миңден жасап аткан ишиңердин миңден бир бөлүгүн көрүп алып, жеке мен эмес, жалпы көрүүчүлөр таң берди болуш керек. Ишиңизге ийгилик, сиздей кыргыздын эр азаматтары, атуулдары көп болсун. Кыргызстаныбызга деги эле кыргыз элинин маңдайына бар болуңуз, аман болуңуз, баарына үлгү болуп келатасыз. Ишиңизге ийгилик. Биздин ушундай кичинекей мээнетибизди чоң кылып баалап, анан коомчулукка жеткизүүгө ортодо чоң көпүрө болуп берип аткан, коомчулукка көрсөтүп аткан Кыргыз ТВ телеканалына жана ошол жамаатына, жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай урматтуу замандаштар, теңирим теңдикти сүйөт деген сыңарындай баарыбыз бирдейбиз, баарыбыз теңбиз. Андыктан бири-бирибизге камкордуу бололу, бири-бирибизге жардам берүүнү унутпайлы. Кызматыңыздарда Жазгүл Бакытбек кызы болду. Саламатта туруңуздар.